Саламатсыздарбы? Мен буйрса жакында өзгөрөм. Азырынча бир аз мага даярдык керек деген адамдар үчүн бул видео. Билесизби, адам эч качан өзгөрүүгө даяр учуру болбойт адамдын. Өзгөрүү бул процессте боло турган нерсе. Мисалы, мен сууда сүзгөндү үйрөнгөнгө даяр болгондо, сууда сүзөм деген нерсени өзүңүз ойлонуп көрсөңүз, бул акылга сыйбаган нерсе. Сууда сүзүүнү үйрөнүш үчүн өзүңдүн денеңди сууга ташташың керек. Ошол учурда сууга денең тиер менен сенде үйрөнүү, өзгөрүү процесси башталат. Ошол сыяктуу эле өзгөргүсү келген адам өзүн боюн сууга таштагандай эле кайсыл сферада өзгөргүсү келип атса, өзүн ошол сферага түртүп киргизиши керек. Ошондо гана сизде өзгөрүү башталат. Анан өзгөрүп аткан учурда бардык идеалдуу, сиз каалагандай жипке тизгендей болбойт. Сөзсүз түрдө жыгыласыз, чалынасыз, ката кетиресиз. Бирок бул учурда өзүңүздүн катаңызга конструктивдүү көз карашта болуңуз. Анткени билесизби, кандай адам ката кетирбейт? Эч нерсе кылбаган адам ката кетирбейт. Же болбосо кичинекей баланы элестетели. Ал жаңыдан кадамдарын шилтеп тай басып атат. Анан бир маалда чалынып кетти дагы, ой, мен эмнегедир кайра эле жыгылып атам, басышым керек эмес го, мен басыш үчүн төрөлгөн эмес окшойм деп отуруп алса, ал бала басабы? Жок, ал процессте, ошол чалынууда, жыгылууда ал ойлонот. Мындай бассам жыгылат экенмин. Бул жак менен бассам чалынат экенмин. Демек, мындай басышым керек экен. Ошол сыяктуу эле сиздин өзгөрүү процессиңизде катачылыктарга карата жумшак мамиле кылыңыз. Өзүңүзгө катаал болбоңуз. Ошондо сизде чоң өзгөрүүлөр болот.